Assalamu алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Ишмеге программасы. Бул жолу биз алыскы Баткен районунун Лейлек деген, Баткен облусунун Лейлек деген районуна бардык. Жолдун алыстыгына карабай, буга чейин анткени Анипа деген эжебиз менин маңдайымда турат. Ушул эжебиз мындан 1 ай мурда кат жазып, ушул менин маселемдин ак же көк экендигин ушул коомчулук билсин иретте мен ушул жарыялап коеюн дедим эле. Анан абдан көп соттук инстанциялар болду, райондук сот, облустук сот, жогорку сотко барып дагы тынчып кыскасы соттук процесстердин баары бүттү дейт. Бирок биздин ачышканыбыз, айтайын дегенибиз, биздин ушул коомго кайрылайын деген пикирибиз бар, Өмүрзак. Ошону жерине барып биринчи алгач барып тартып кел, андан кийин жагдайды көрүп кел, анан кийин биз сүйлөй турган сөздү айтайлы дегенде мен барып ошол аталган дарекке барып Разаков шаарындагы көчөсүнүн аты кайсыл көчө эле? Пионерский 38 деген үйгө барып талаштуу жагдайды көрүп келдик. Ошол экинчи тарапка саналган Абди Наби деген аксакалды байбичеси менен кошо сүйлөтүп келдик. Бирок тилекке каршы биз ал жерге кирип бастырып кире албадык, себеп дегенде жогорку соттун чечимин бизге көрсөтүп тургандыктан. Бул жерде мындай алдын ала ушу сиздерден интервью алып койбосом, эртең өзүм эле айтып салсам, анда эртең мени сөгүшүңүздөр мүмкүн, же болбосо мукбар болгондор мага асылышы мүмкүн да. Адина баба, мындайда маселенин чоо жайы, азыр тараптар бир турасыздар да. Тараптар бир турасыздар, кошуна келсиздер. Анан эң таң калышуусу мына карасаңыз, бир эшиктен кирип, бир эшиктен чыгат экенсиздер. Союз мезгилинде куп гана мээнетти кылдыңыздар. Союз мезгилинде эмне болуп иштегенсиз аба? Мен жолчу болуп иштегем. Өзүңүздүн тарых тажрыйбаңызды айтып берсеңиз. Мен жолчумун. 78-жылы Фрунзедеги автомобиль жол техникум бүткөнмүн. Ошондон бери ушу Эрдусу деген уюмда иштеп келгенмин. Эрдусу, райондук жол курулуш эксплуатациялоо участогу деп коет эле да. Алар жоюлуп кеткен азыр. 98-жылы. Дөө менен кошулуп койгон да. Канча жыл иштедиңиз ал жерде? Ошондон бери ушу күнгөчө иштейм да. Дагы эле иштейсизби ушул жерде? Пенсияга чыгып, анан пенсияга чыгып 1-2 жылдан алсам дагы чакырып дагы кичине. Өздөрү чакырып, баягы жаштарга кеңешиңизди берип туруңуз, үйрөтүп туруңуз деген сыяктуу эле. Улуу окутуучу катары десеңиз, университеттерде иштеп коет эле. 2,5 жылдан кийин чакырып кичине иштеп бериң деп ошентип иштеп жүрөм. Деуда. Абдырайым деген таанысыз да, ошол мезгилде сиздин Абдикарим деген кечилесиздер. Абдикарим деген раматтылык көз өтүп кетиптир. Бейишин берсин, өткөндөргө Куран окуктан башка пайдасы тийбейт дегенде ошол уулу мына ушул Бакыт деген мырза бизге кат жазып барды дагы. Биз азыр ушул үйдө жашап атабыз дейт да, мына үйдө жашаганыбызга 1 топ жыл болду дейт да. Атам деле ушул Абдырайым аба качан өттү? 17-жылы өттү да. Абдырайым аба экөөңүздүн кандай тааныштыгыңыз бар эле аба? Кандай тааныштыгым жок. Баягы Исаев деген начальник келгенде ушул жер бошоп калды деп квартирага убактынча кирип тур деген. Биз нар жагда жашайт элек. Ошону мен бир убактынча жашап турам, анан мен чыгып кетем экен деп бизди иштебейт эле. Сырттан келген адам эле да. Абдырайым аба сиздерде иштеген эмес беле? Иштеген эмес. Бир күн уланта бериңиз, Ошол анан кийин 91-жылы баягы Аскар Акаевич президент болгондон кийин баягы үйлөрдү иштегендерге бергиле деген бир эме чыкты го. Приватизация. Приват эмес, жөнүнө сатылып отургандарга бергиле дегенде приватташтыруу кийин чыккан. Приватташтырууга чейинки болгон окуялар. Ошого карайт элек 150 ватт деп коет эле ал убакта. Ошол жерге ары жазып бар, 5 уулум бар, мени ушундай биягындагы үй бош, ушул экөөнү кошуп алам десем, макул деп мен баягы 5 балалуу көп жыл иштегендиги үчүн мага берген да. Анан буларга Каримге эскерткем, мына Карим ушундай болду десем, мен акам мен үй салып чыгып кетем деп жүргөн. Ушул тарыхыбыз. Ошондон кийин анан 2000 жылдар болду, заман өзгөргөндөн кийин ушу баягы заман өзгөргөндө булар анан баары эшикти жаап кетип калды. Бир 15-20 жыл келбей эле койду. Россияга кетти, жүрдү. Эми мусулманчылык кылып эми чыгып кетем дегенде кетер эми деп бир да жаман иш болбой жүрдүк ушуну менен. Арадан эме экен өлүп кетти. Азыр эми ошону менен чыкпайт да, соттоштук. Соттук иштер болуп тур, анан ага чейин дагы мага мындай бир маалыматтар бар да, ошол суроону сизге берип жоопту алып алайын деп атам да ба. Дагы бир эскертип коеюн, бул өзүңүздүн макулдугуңуз менен берип атасыз. Мисалы мен сизге келдим алдыңызга, ошол Абдырайым абанын үстүндө жогорку кызматта турган ушул башкы инженер болуп иштегенсизби ошол мезгилде? Менби жок, башкы инженер эмес, мастер эле болгом. Башкы мастер деп коелу, жөнүнө мастер деп коет. Жөнүнө мастер болгонсуз, ошол начальник, инженер, бухгалтер, анан кийин мастерлер болот. Жылдар өтүп дейт, кайсы бир жылдары ушул документти берип тур.
кайсы жылдары экенин өзүңүз так билсеңиз керек да. Мисалы үчүнчү биз бир аз иштери бар ушу пайдалангандан кийин кайра беребиз деген да бир маалыматтар жазылып турат да соттук процесстин жүрүшүндөчү. Ошондо документти алдыңыз бери албадыңыз жалган. Мен алганда эмесмин, эч андай мен должностумда болгон, мен жөнөкөй эле мастер көчөдө иштеп жүргөн жигитмин. Булар менин документ эч алган эмес. нерсеси жок документ. Бул жөн эле калп асылмай булар. Ошол мезгилдеги бухгалтердагы тасдыктаптыр да, мен бухгалтерде ошо барып сурап келсин деп бухгалтер өтүп кетти. Жок андай нерсе. Жөн эле калп айтат. Мына киши юрист, шу киши үйрөтүп баарын ушу кышылып атат. Анан аба, мындай да. Бул балекет качан башталды? Талашып тартышуу, соттошуу. Эми ошогочо жүрө бердик. Өзү эми билип чыгып кетем деди. Ошкобарда өлгөндө барып фата кылып сөйлөшүп келдим. Ой, кетебиз деди. Анан эми мелип туруп атаң өтүп кетиптир Ким айтты кетебиз деп? Кимден сурадыңыз? Ошо Кәрим айтып жүргөн, бул катыны да кетебиз, үй салып чыгып кетебиз деп жүргөн. Барып мен деген дагы энди мусулманчылык кылып энди өтүп кетиптир көзү деп, бая катыны менен сүйлөшүп, балдары бар, мунусу барбы жокпу? 100 000 акча бериппин энди. Мейли, кыйналып атсаң ар азыр көтүп кеткен. Сиз бердиңизби? 100 000 акча. Кайсы жылы бердиңиз? 17-жылы ошо 40-га барганда катыны менен ошо баласыга берген. Көрдүңүзбү? Анан ушу мейлен чыгып кетсе жардам, дагы кичине жардам берейин болуптур десең да болбойт. Эми асылат. 6 жолу сот болду. Набева, ошондо сот качан башталды? Анан кантип сотко кайрылып калдыңыздар? Сот мен берген жок, бул өздөрү берди. Биринчи өздөрү берди. Өздөрү берди. Ошо. Өздөрү берди, райондук сот болду, утулду. Областтык баягы эмне деп коет? Межи райондук сот эмне деп коет? Райондор аралык сот. Райондор сот болду, андан да уттук. Анан жогорку сотко жалды, ал жерден да утулду. Акыркы жылы кайсы жыл болду? Жогорку соттун чечими? Ушу жылы да. 2025-жылы жогорку соттон дагы уттуңуздар. Уттук. Эми Абдина баба, мына ошол өзүңүздүн акыйкатыңызды айтып атасыз. Мисалы сиздер эле өзүңүздүн чындыгыңызды айтып атасыз. Мисалы үчүнчү азыр ушул жерди, мисалы үчүн ошол Абдрайым деген, мисалы ушул жерде шопур Абдикарим, кечиресиздер, мен 1000 жолу кечирим сурайм. Абдикерим аба учурунда соттошуп алгачкы стадияларындачы экөөңүздөр келишкен экенсиздер да. Келишип, мен чыгып кетем деди алда, мен да жардам берем, чыгып кетем деди. Ошо бойдон анан шарт Россияга кетип калды, үйдү жапты, бир 15, почти 16-жылдаргаcha келбей койду да бул. Мен ошол убакта эле жүгүн чыгарып куу берсем деле болот эле. Адамгерчилик кылып жүрсөм, акыры келип ушундай болуп атат да. Чыгып кетем деп жүргөн ал. Тирилип келип сураш керек аны. Абдина баба, сизди сурадык. Анан кошумча ойлоруңуз болсо дагы айтасыздар, а? Азыр эми ушул Бакыт мырза мынакей бизге арыз жазып бардыңыз, мисалы үчүн. Маңдайыңызда мисалы аксакал, бул жака туруп алсаңыз сиз. Аксакал өзү жооп берип атат, өзүнүн чындыгын айтып атат да, мисалы үчүн. Канчалык деңгээлде чын төгүнү бар? Азыркы айткан сөздөрдүн. Эми бул азыр айтып атат, бул 100 000. Мен 100 000 100 тыйындан көргөн эмесмин. Биз мисалы үчүн мына жакта келгенде келип туруп өзү келип 200 000 прилагать этти. Мына катыным экөө менен мына аялы келинчеги экөө, наварача экөө кирип, анан кийин 200 000 беребиз. Үйдү бизге бошотуп бергиле деп өздөр прилагать этип айтат. Мына өзүмдүн келинчегим дагы мына жерде турат. Ошентип айттыңызбы, 200 000 берем дедиңизби? Ого чейин болгон. Бу жерде тагасы бар муну, мен айтып берейин. Спорт комитети токтоп турам. Спорт комитети иштеген. Жол эде мында. Кичине бирдеме бериң. Булар мен анан болуп кладовкам бар, очокканам бар эде. 200 бүт бар да. 250 бергиле дедим. Макул дедим, 250 беребиз десем, шарта кайрадан. Кайсы жыл болду 250 000 деген акча сунуштамай? Мисалы сиз ошо кайсы жылы айттыңыз ушул нерсени? 19-жылы беле. 19-жылы. Жыл десимде жок дейм. Анан 2018 ушу 2019 ошондой неме кылган. Булар 200 000 берем деп. Биз аны отказ кылганбыз, катын аялым экөөбүз. Бизге кой дедим, оны эмес дедим, бизге мына жериңизди бериң дедим, майыл болуптур, сизге ушул жер керек болсо кайсы жерди? Мына жер кичине гана 1,5 соток жер ушундай. Бул жерби мына азыр мына жер мына. Биз ушул жерге болбосо эмне кылып чыгып кетейик деп, ушул жерде адам майыл ушул кичине жер талашпай майыл бир коргончу болсо болуптур деп. Мында неме кылсам мен сага бере турган 1 метр жерим да жок деп. Ондо жок болсо жок деп, анан кийин ошонан сот башталган. Ошентип биздин баягы приватизациялык небеси көлүгүбүздү биз неме кылып бергиле деп, өз калыбына келтирип бериң деп немеге бердик, сотко бергенбиз ошондо. Ооба. Анан Приватизация кылуу боюнча кагаз бар экен да, мен мага көрсөтүштү да. Эми мага бергенин да айтып атам, менчи асмандан алган жокмун өзү негизичи. Ошол катты сиз кандай деп ойлойсуз? Мен алган эмес, бул калп жалган. Ал приватташтыруу кагазы колдо коюлуп турат да. Неме? Атыңыз ким эле? Өмүрзак. Өмүрзак. Неме? Ал кат көргөнбүз бизде. Ал кат
Бул автобазда иштеген мунун атасы. Ошол автобазада баягы купон берүү үчүн берилген эме. Булар өтө грамотный адамдар экен, ошону приватташтырууга айландырып алган. Ал бул үй-бүйгө приватташтырууга такыр дал келбеген документ. Сиз кийин анан ушул үйлөрдүн бардыгын территориялык жактан атайын мамлекеттик каттоо кызматтарына барып каттаганда ушул үйдүн адреси жазылбай калыптыр да жана соттук чечимдерде. Мисалы бул үчүнчү болуп жазылабы? Биринчи, экинчи болуп жатат. Булар өзү жалган. Үчүнчү ар жагы. Үчүнчү ал жагы. Ар жагы. Булар үчүнчү деп жүрөт. Үчүнчү эмес, 1 2 38 1 2 деп жүрөт. Корпус 3, пионерская 38 корпус 3 мына ошол. Пионерская 38 1 2. Мен бая сатып алган буйругумда да ошол жазылып турат. Булар 3 талашса ар жакка барып талаш. Биздики 3 дейт да 3 ушул. 3 ар жагыда. 3 нар жагыда. Ал жакта башка бирөө отурабы? Отурат. Мындай туруп туралы, аны портер ушул жакка келет абы же ар жакка кетип абы өткүзүп берели, э? Ооба, эми мындай да. Келиң, ооба, келсеңиз бул жакка турсаңыз, эми сиздер бир акыры акыйкат айтам деп келдиңиз да. Мисалы туурабы? Сиздин пикириңиз да? Менин пикирим эми мисалы үчүн мен ушул жерде жашап атсам, мен үстүмдөн келип алып эле мен сатып алдым, мен үйдү бошот дегени бул кимге жагат? Бир кыргызга жакпаган нерселер булар. Ошондуктан мамлекет тарабынан берген приватташтыруу күбөлүгүнү Ооба, токтоп туруңуз, бир аз могу ниче деп койду. Үйүңүздөр толугураак түшсүн деп аракет кылып атам да. мисалы үчүн бирөө жашап аткан үйдү үстүдөн эле мен сатып алдым бошот деген бул эч жакка жакпайт. Мисалы үчүн мен шахты управлениянын үйдө жашаганмын. Шахты управление бизге кагаз берди, приватташтырып, мен башка жака кеткенде сатып алып кеттим. Эми ол Кытайдан келген эмес, же Америкадан келген эмес, ушул жерде иштеп аткан ушул жердеги адам. Ошол үйдү приватташтырып ал деп Пионерская 1 2 3 4 бир үй 4 бөлмөдөн турат. То есть 4 квартирадан турат. Эгерде кандай кылып эсептей турган болсо, биринчи асты жагыдан биринчи, экинчи болуп, анан кийин үчүнчү, төртүнчү болуп эсептелет экен. Бардыгын жакшы билет. Азыр эми меники биринчиде, экинчиде, үчүнчүде деп талашкан менен анын эч нерсе жок болуп атат да. Ошондуктан бул жерде биз тууралыкка келишибиз керек дагы, анан кийин бардык эле Кудай биттен мен мусулманмын деп ар нерсени неме кылып атат. Бирок биз кыргызбыз. Кыргыз тууралыкка келиш керек. Тууралыкка келип, ушул болгондо туура неме кылыш керек. Бир чечимге келиш керек. Бул жерде мына соттор дагы ушу эле немени реальный карабастан аяка бияка бул бечараны эле дебелеп, депсеп үстүдөн жүрө берсе болобу? Ушу бечара бардыгын кыймылдатып аткан ошолор, ошого дагы биз көңүл бурушубуз керек. Мынтип эле жүрө бербестен. Менин колумдан бар жок келет деген ал туура эмес. Мен ошо ишкан колумдан келет дебейм ага. Сиз бүтүн бар жок бузуп атасыз. Сиз өзү адам экенсиз. Мен сизди да билдим. Ачык айтып коермун? Адина баба, мисалы үчүн ачык айтып бер. Өмүрзак, даже ошондо ушул келет деп ажы. Анан кийин мына жерде кичине жерим бар деп, анан бар балдарым менен маселеят кылып болуп тур, энди ушу болуп тур берели десем, шарт телефон чалып тур, ал жериң бербейм, үйдө бересиң деди кайрадан. Сиз каерде берейин дедиңиз эле? Мына жерде кичине жер бар. Хорошо энди ушундай болсо берейин деп атсам, мына ал дагат кылды мына сакалча. Документиң жок эле сен каяктан? Бул атаңдан калган жерби бул? Документиң жок бул дагы. Документим бар, сатып алгам мен. Бул жер үчүн да документиңиз бар сиздин? Бар жогунда да. Анан кийин анан документ болду. Сизге Эми ооба мындай да билдиген ким экениңиз бүт сүрүштүрүп. Абдина баба, мындай да эми мисалы үчүн азыр эми эмне кыласыздар эми ооба мына кошуна экенсиздер да. Мына буякта Азимбек Өмүрзаков деген о эмеден Швегиядан келдим мен атайын, буяк арызданып барышкан экен да. Шок алды эле. Шок калды. Өзү ушук алды эле, мен калдым эле. Шок калды. Ким келди онда? Жакшы. Барбаган жер калган жок бул кишинин. Мен билем, мунун ушунча жакшы сөздөрдү айтып жүрдүк. Үчүнчү деп алып туруп, шунча жакшылык кылсак болбойбу? Мейли болот. Биз ана канча жылдан бери. Ооба, мына сиз деле эне мына казаңыз эне Абдырайымованы тааныйсыз, анын келинчегин тааныйсыз деп арыңыздар чогуу түтүн булатып эле ошол чогуу сайыздын балында эле чогуу тирилик кылып жүрдүңүздөр,
Анан азыр эми ошол мезгилде ушул эми бир мезгилдерде ушул приватсыздандыруу саясатына чейинки болгон бир мекемелердечи, мисалы списание катары, мисалы машиналар берилчү эле го. Ошол учур болгондо ошондо мекемеден ушул азыркы аталыш эмне дедиңиз, мекеменин атын ошол мезгилдеги РДСУдан ушул квартиралар берилген экен да. Ушул квартиралардын бирине ушул мен дагы ушул азыр көзөтүп кеттир, бейишим берсин, Абдырайымованын дагы тиешеси, Абдыкеримованын тиешеси бар экен. Балдар аны тасытып атат. Ошого сиз кандай дейсиз? Şu bu bari mana şu tokan mana şu kişinin жалган немеси. Biz mana onu inesi men kelişkemiz. Качан келиштиңиздер? Кантип келиштиңиздер? Kelişip mana tagası var edi. Da balası var edi. Akıl degen. Bu Anam- körgönüm yok dedi asma. Bunlar Xudoy Ha, bu kişi özünden öz tamam joşuğa bak. Bunlar jakşı ele kelişip biz ayttık. Mayliseler atаңар ötüp ketdi dedik. Biz selerge jardam bereyik dedik. Ошо сизге мына эсиги mana shu азыр акыркы сотубуз дагы калды эми бир Кудай кааласа ошону чечсилер, эми каяка чечсилер, сиздерге mana shu нерсе буйрбасын эми дагы сиздерге. Бак мырза. Sana buyurgan sen şu Бак мырза мында болсаңыз. Мен өмүрүм Кудай билет, сиз билбейсиз, анан быйыл өтүп кетесиң дегенчи. Bak mırza, Mehmet abi. Tagaң неме кылып Азыр айтып аткан сөздөргө сиздин мындай бир конкреттүү мисалы мына абаларда эле мисалы улуумдун адамдары булар деле акыйкаттан качкан жок деп турат бешеги сиздин суроолоруңузда мындай конкреттүү суроолоруңуз айтыңыз деп алыңыз. İşini kılsan, işini kıl. Kim ава биyak Bular menin enesimen kelişkindik. Биз мисалы үчүнчү биз законду билбейбиз, биз мындай эмеде ошун жүргөн эмеспиз, биз дагынчы. Биз өзүбүз эмне кылганбыз, эми туурусу. Эми кызы бар, небереси, баласы бар. Жүгүрөт да сиздер аны ошондой эле кылып атпайсыздар. Ошону окшо. Биз окшо басынтпаңыздар да сиздер. 45 жылдан бeri ушул иштедик. Көрүңүздөр бuyerке. уруксаттуу келгенге. bir jaka kirбейсиң. Biz selerge Бул жерден дагы yeni kandaldınız. мына Biz keliştik. Kol alıştı. buzdu. Mana spor komitetine Meni barıp oğundan keyin avariya oldu, biz kettik. Ketip kelsek, bitta toy bolup atat. Berendam жок. Toy bolup atat. Bu yerda eki balası жүгүрүп келди дагы. Eki balası жүгүрүп келди дагы. Вакытта машинада түшпөй отуруп туруңуздар. biz Базы түшпөй отуруп түшмөй кылабыз. турабыз. Биз дебес, Сардар менен ошо сотто иштеген баласы бар. Андан кийин баягы немеде иштеген баласы бар. Бердияр деп 82-жылга. Ошол экөө жүгүрүп келип, машинаны абактап, келип түшпөй туруңуздар деп келип Сардар үчүн кечки саат 9га чейин машинада отургам мен, караң киргиче. Так, 2000 кайсы жылы авария болдуңуздар эле? Точно да эсимде жок да. Ошо булар бияктар барып балдар менен аралап отуруп, ошондо шоуну көргөнү кеткенбиз да биз. Келсек, ошондой да эмне болуп атат. Той болуп, анан кийин болуптур деп уят кылам деп, анан кийин түшүргөн жок да, шетечи баласы менен нерсе. Et kaçan Xudoga. Эки баласы. Азыр мисалы үчүн Biz эми сырттан көрүп атасызбы, эшиктен бир кирип бир чыгып атасыздар азыр. Bir çıkıp ata ошол эми. Ne kılabız endi? Мүмкүнчүлүк болгондо мен качан бере салат? Ушул жерде баласы чоңоет, кызы чоңоет, бир кантип отурат биримеде. Мен даже endi uyat сөзүн даже туалетке киргизбей койсом болот эле. Bulardı biz Koy görge kirsin desem bu beti жоктор ушундай адамдар экен. Азыр эми соттун чечими чыкты. Сот аткаруучулар тарабынан качан келип көчүрөбүз деп атат ошондо. Bilmem аны мен алга барбайм, сот аткаруучу. Жок, азыр эми бул жака сиз соттун чечими чыккан менен бирок жогорку кеңешке жогорку сотко апелляциялык тарапта кайрылып атпайбы? Демек улантыр да кайра. Дагы уйланат, ошону күтөбүз. Эми ошону күтөбүз. Ошол акыркы инстанцияны күтөбүз. Эмне деп чечим чыгарса, анан Кудай кааласа ошого карап. Баласы ama sotto işleyip de bütün evi sotto işleyip de ne kılır? Son için sotto bizden ne çıkmayatadı? Hakikatçılık çıkmayatadı. Bana kiyiniki bana sotto ben dağın Saatbegi oğlunu dağın biz atkaz kıldık. Hem birge işleyip İsmail sotunu biz atkaz kılsak Saatbegi oğlu biz seçim ne olbaydı dedi atkaz kılınbaydı dedi. Sot çeçil Yani ikinci Batıken'den sotuga barsak Batıken sotu birinci stansiyanın kolda öndep koydu.
Mına 3-nji sotga endi Verxovniyga endi Xudo kalasa endi o ýaka da barabız. Mana şu kaýerде bolsa, hal hakimiýetke barar, hal Biz bergenmiz sotga. Bayağı endi выселениеге değil mi? Bayağı çıgarуу. үйдөн Bu чыгаруу выселениенин боюнча. sotu. Bular pul emes aldı degen ol 6 jolu sotdaşdyk. Bütdi. Endi bul azir biz anan bayağı jogorku sotun çeçim çıkkandan keyin endi bizi çıgarıp ber degen mene biz kayrılıp oturabız. Hazırga. Hazır iki instansiyada mutlu endi akırkısı apellasyon öremde oturab 3 ay bolat eken mi akırkısıda? Ава. Эне болду, эне сизде сураныч аба сүйлөп атканда угулбай калат да аба. Мындайда мисалы сиздер эми улуу мундун болгондо дагы союздун адамдарсыздар да, сиздерде мисалы бир дагы жүрөгүңүздө кир жок болсо керек деп ойлойм да. Мисалы ушуну мындай бир келишимдүү түрдө элечи мисалы чечип алса дагы эле Болот эле болот. Men oşogo дагы эле болбойбу дейм. Azimdek oşogo men aytıp janagı summalarda aytıp ber karang men kança kayrıldım. Bunun al wagtda bu jok ele bu sakalçany. Bunun enesi var Hanifa degen. Yaştan keldi, Oşton keldi. Ona yerde sport komitette bir oşo bunun tagasy biz düştüktün sözü boyunca tagasy barыбыз çogul oturup süýleşdik. Ey maylen biz jardan berek. Abdikerim ötüp ketdi hem dep şonsam makul 250 ming beriň dedi. Bolupdur berem dedim. Kim aytты? Enesi. Enesi. Anan kim makul dep keliştik. Anam bar öyle kayra aynı ölem 500 ming beresin de. Boşta uyuga bardık. Oşko vardık. Anan kim bata Bekoz kirgende mana yerge 200'üňiz kirip dur 200 ming pırlagat ettiňiz. 200 ming bu jok boýt nawa dedik. 200 minge ne beret hazır dedik. 500 ming berin aýly dedik. Şomaldy. Berbeyte de şomaldy. 4 sotik jeri hazır mı hazır mı 500 ming bolot. Anan kim siz men balan bolsam da men sen karasam. siz meni neye karaysız? Men karabam. Şonu aytam da men. Men özüm ýyňymdy Ben ogoy balam bilen kara bere turgan men sana. Öz kirgen ülke az jalgandy süýlep atat bu ýakçy. Özü jalgan edi. O privatda siz Büt bar bar dokumentin bar üçün körgözüp özü da körgö mana. Geçen emede de televizyonda da çıkartı bardygy. Hakykatynda. Biz mana men sözüme kulak salın. Men aytdım bularga, seler mana biz aytkan bergen akçany agla, jer agla dedik. Aldın silerdi çıgaraýyk dedik biz. Anam biz hareket kılıp üydü canlay, biz kaçangaça şuntu oturabız dedik. Onun köre dedim. Men de aytdy ben. Ayalıga jantır sen. Sizge mana şu jeriňizler, beriňizler dedim. Men de açyp şonu aytdym go men. Bereň dese Men de bopdur dedim, şerden ýakyl çıgaryp çıgaýyn dedim men. Yok dep aytdy dedim. Mana şu öz oğlu men aytdy. Ne sizge hem aytdym go men. Atkas Hans mı? Mana ne dediniz bana? Ya dokumenti çok yerde kim alat? O dokument bardı. Kayakta var. Mana şu yok dedi. Biz selerge aldın jardan berek dedik. Şularda çıkarıp durup, anan ki biz hareket kılarak balam atan ötüp ketdi dedik. 250 mingdi bergende jerkelet ede şonda. Anan kelinçeye ben aytdım. Meni 5 kelinim var dedim. Altıncısı olup sen kaçan 100 alıp çıkacaksın. Ben seni hem kelin kılıp kara oturam dedim. Mana şular güylep kıldı bulardı. Mana şu çal güyledi. Hazır эми ne baba? Dokumentleriniz жайында. O bardı jayında Hudaýa şükür. Азыркы мына жерге чийилген документтериңиз бар, э? Барды бар, э? Көрсөтө Mana аласыз. onlar jalgandı tokup falan dedi, tügün dedi. Азыр Men narece men özge hem aytsam, mana da bu ýeşini aldı da aytdym. Menin bere turgan 1 metr jerim jok dedim. Men de nawaz Ben mana aýtdym, men çıgaýyn dedim men. Mana salıp koydun mana şunu. Ne özüňizge hem aýtdym men. Şeýetdi beriňizde mene aracı Oy, dep şeýdim. mana tili var açın endi. Aytdım. Şonda ayttınız mı? Jerde atkaz kılıp albayım deýip üstad dediniz mi? Yerde albayt dedi. Dokumenti yok, albayt dedi. Dokumenti var da jüden var için turadi. O egerde men ola turgan bolsa başka biröwdün jeri. Başka yegesi var bir yerden. Egesi yok. Egesi menmin. Tuş Menmin gelgen egesi. jerde ana şontu ýele o ýerde Adına ýele bana şontu. Азыр ошондо жериңиz, мыйзамдын жериңиз кайсы жерлер? Şu işer. Men atım Мына koyup. бул Men берсем үйүңүз берем. нола, анан алдындагы үйдө меники деп атасыз, анан бул жак. Бул жак. Могул үй дагы сиздики. Жок, үй эмес, жерде кичине эле жер бар. Кичине жер барбы? Азыр эми Kelinim мындай сөз болуп var, атат да. 4 balam var. Келсеңиz бул жерге. 4 balası var kelinimnin. Siz Bakmadan anam biz şunu kıldık. жана мен бир суроо бердим эле, жоопсуз эле калып калды да, ошо сиз да аралашып албай калдыңыз, ошону жогукпай калдыңызбы билбейм. Кайсы бир жылдары сиз өзүнүн жылын жакшы билсеңиздер болот, 92-жылдан бери карай ушул документтериңиздерди берип тургула, бизге ушундай керек болуп атат деп сиздердин Берсин, документиңиздерди документти жалган. алып, анан кийин ушул көрсө биздин карапайымдыгыбыздан пайдаланып туруп анан ушундай иштерди жасап алыптыр деп сөз айттыңыз эле да. Бул неме да? Şükür biz bay bulup. Бияктар алган дагы пассажирчи буну годовой отчеттон өткөрөбүз деп туруп алганда
Бул тана ошо 92-жыл, 91-92 жылдары болгондо булчу. Ким алган? Осы документ Смотри, бияққа алған да уже. жалған Ja, алганда ошол боюнча документти кайтарып берген эмес да. Аны Оштон келелек, гадой отчеттен келелек деп чозуп жүрдү дагы ошол бойдон атамдан эстен чыгып кийин 98-жылы, 97-жылы соттошуңуз 98-жылы. 94. Соттошкон жыл 94. 97 или 94 болуш керек. Бердем жалган айтып атам. Sen bilesиң же фаланчы беле. 94 майли. Буяктар, короче, ошо маалды ошонун сотко кагаз келгенде билгенбиз да. Бул биякты үйдү өткөзүп алышынычы. Ооба чейин билген да эмес. Соттон кагаз келгенде анан кийин билген. Сонда анан кийин чакырган. Атам сонда билген. Кийин ушу сатып алган сонда билгенбиз. Ого чейин билген эмеспиз да бизчи. Жүдөн билгенсиң. Сонда бир соттошуп анан кийин соттун нерсе кечеге мына мен соттошуп атканда дагы соттун чечимин эмне кылса өз ара келишти деп эмне кылыптыр. Демек, бул жерде дагы бир маалыматтар бар экен да, Наби ага. Мисалы, ошол мезгилде келишкен убагыңыздардачы. Сот ушинтип айтты беле, силер келишип алдыңар эне. Бир мүнөткө сурамынчы эне. Анан азыр сизге да сөз беребиз. Ушул соттук, ушу өз ара ичара келишимдин негизинде сот да өзүнүн чечимин чыгарып берди эле дедиңиздер. Анан сиз айтып атасыз, ошол убактылуу квартира же үй салганга чейин жашап турмай болду эле депчи. Бирок мага жеткен маалыматтарга караганда сот ошол бул ошол ичара келишишти, бирок калган тарап деп коелу, мисалы квартирада калгандар, батирде калгандар да сатып ала албайсыз деген да сөздөр айтылды беле ошол. Эгерде сатып алсаңыз, мисалы үчүн могул үйдүчү, мисалы ошол үй да сизге карайт деп айтты беле, айтпады беле ошондо сот келишим учурундачы. Ошол сот ичара, мисалы келиштик деп атпайсыздарбы? Ошо келишимде эмнелер каралды эле? Келишимде сот муткен. Эми соттошуп жүрбөй, үй сеники экен, эми бул экөөң мындай өзүң бири-бириң менен келишип эле чыгарып бергиле деген. Сот айтты. Бирок сатып ала албайсың деген, Эмнени? Ошол участканы, мисалы, өзүң ала албайсың. Алгача алып алганбыз да, анан кийин алга чейин 91-жылы болгон, Азимбек. Себеп дегенде мындай да бар. 91-жылы болгон. Эгерде ал үйдү мисалы сатып алам деп, мен кийин чатакташып барып соттошкондон кийин сот ушуну ичара келишим түзгөндөн кийин аксакал бул үйдү сиз азырынча сата албайсыз. Эгер сатып ала турган болсоңуз, анда үй бүлөсү менен кошо сатып алыш керексиз деген сөздөрдү айтыш керек анда. Демек, мындай деген, мисалы үчүн талашпаңыздар, ичара келишип туруп, чечип алыңыздар деп айтпайбы? Эми ооба, оң карасаңыз, жанатан бери аябай кер мурайчылар болду да. Бул эми мыйзам черемдүү көрүнүш, эки тараптын үнүн берип коюш менин милдетим. Эми эмне кылабыз эми азыр? Азыр мисалы жогорку сотто мисалы чечим чыгып келди, бирок дотациялык тартипте дагы жогорку сотко кайрылыштыр да. Сен калган эдиң. Сиздин пикириңиз да? Менин пикирим, мени чындыкка келиш керек да. Ким болбосун, чындыкка келишибиз керек. Чындыкта бирөө жашап жаткан жерди кандай кылып эле менин үстүмдөн неме кылып сатып алат. Ол башка жакта иштеген, андай мындай деген болуш мүмкүн эмес. Себеби ошол жерде жашап аткан Кыргыз Республикасынын жараны эч кандай мүмкүнчүлүк жок. Булар тихаря сатып алып туруп, анан кийин көрсөткөн. Мына мен бул жерди сатып алдым. Итто адрестерин бир жерде номер 3-чү квартира сатылсын деген жары жок. Булардын жашаган жери Пионерская 38-3. Эмнеге 2-ни сатып алган эмес? Эмнеге 4-тү сатып алган эмес? Эмнеге? Значит, бул жерде бул шопурду дебелей берсе болот. Менимче бул туура эмес. Бул мусулманчылыкка дагы, кыргызчылыкка дагы, мыйзамга дагы туура келбеген эме. Болгон окуя. Биз баарын эшиткенбиз. Ооба, сиздин да сөзүңүз бар да, эне айтыңыз. Менин сөзүм буну шу приватизацияны мурун сатып алгыла дегенде биз сатып алганбыз. Сатып алганбыз. Онан бери биз буларды күттүк, канча күтүп шу чакка келди. Дагы чырмашып отурат да. Баары документтер тууру, биздики сатып алганбыз. Манерден сатып алганбыз, баарын алганбыз шуну. Шу биздигин ол 3-чү, 2-чинин мега албадыңар дейт. Биз мега оны алайык мында, адам отурган мында. Onu неме кылган адам эмес. Адам эмес, организация караган үй. Организация караган муну сен иштеп жүрөсүң,
sen alışın mümkün. Privatizatsiyadan murun bolgan. Sen satıp al degende algı endi zaman buzulup neme bolganda satıp al degende biz satıp alganbız. Dokumentте turat bardygy. Azine o, Bundayda. men bir soru berip koyayım aldın alaçı. Misal azı biz uşul programma tartılıp atat da. Siz özüңүздү макулдуңуз менен да. Эртең балдарыңыз сиздин сөзүңүздү бурмалабайт да. Мен атам мынтип сүйлөп коюптур, андай эмес болчу деп мисал үчүн атам мындай сүйлөптүр, сүйлөбөш керек эле деген сыяктуу сөздөрдү айтпайт да. Жок, жок. Өзүңүздүн эркиңиз менен айта бериңиз, уланта бериңиз. Бул азыр айтып атат. Бул өзү Сайыз маалдагы ырдысы дегендин баягы жумушчуларга берилген үй да. Бул өзү 38 мурда көчөнүн аты Пионер деп жүргөн да. Азыр баягыдай Миңбай Жалил болду дагы эле Пионерде. Мындай бул чоң эле үй эки жагында 2ден 4 квартира, бир дом 4 квартира деп коет да. 38 1 2де биягы болгон, 3 4те ал жагы. Булар азыр 3 биздикеде 3тү сатып алгансың деп дагы бир жерден да калпты айтып атат да булар. 3 дегенин ар жагыда. Биягдан 1 биздики 1 турган, 2 3 4 болуп ар жагдан. Ал жерде 2 адам, азыр 1 адам жашайт. Бул дагы бир жерде да калпчылык чыгып атат. Бул да сиздин өзүңүздүн оюңуз. Ой эмес, о жазылып турган. Абдикарим авам менен чогуу иштеп жүрдүңүздөр да ошол мезгилде. Иштеген эмес ал бизде. Автобазада иштеген. Аптекада иштеген. Иштеген. Бирок тааныш да. Анан ушул жерде отуруп жашаганда деле ал убакта сиздердин жүрөгүңүздө да кеңири болгон. Ушул үйдү сен ал же нар жака сен жыл бул үйдү мен алам деген да бир сөздөр болбоду беле мисалы да. Кийин аягы ушинтип талашка түшүп калбайбы экен деген эле ой болду беле. Жок, анда мындай болгондо башында айткан бул баягы биринчи баягы өзүмдү иштеген уюмдун адамдарга берилсин дегенде ошондо мен алгам, мен айткам десем, биз энди эртең үй салып чыгып кетебиз да, макул эле деп койгон. Эми өлүп кетти ал энди. Жаткан жай жайлуу болсун сен айткандай эми. Ошол эми андан кийин мына мен ошо 20 жыл келбей койгондо эле кууп чыкканда да болмок экен. Бирок эми мен адамгерчилик кылып жүрүп ушул убакка жеттик да эми. Абдикарим аба өткөндөн кийин анан башталды. Ошондо анан кийин башталды кайрадан анан. Ого чейин Абдикарим абаны сыйлап жүрдүңүз. Сыйлап эле жүрдүк. Ал Россияда жүрдү бир 15-20 жыл кетип калды. Үйдү жаап кетип калды. Анан эми кой көргө кирсин деп ушул убакка келдик. Бакыт мырза, кандай негизде даттанып атасыз жогорку кеңешке? Жогорку сотко. Мен документ приватизация документин өзүгө келтирип, ушу үйүмдү ажыратып бергени үчүн даттанганмын да. Азыр приватизация свидетельствону улар эмне кылып атат да, жокко чыгарып атат. Азыр бул автобазадан, бияктын адвокаты автобазадан неме алыптыр. Бул купонго берилген неме депчи, справка депчи, приватизационный свидетельство депчи. Ошол анан үйдүн ажыратып берсин деп эле ошого даттангам. Азыр эми ону жокко чыгып Верховныйга чейин неме кылдык. Арыз чечими чыгып, уже бияктар жакка чечти да. Сиз эмнеге нааразысыз? Мен азыр үйдөн чык деген нааразымын. Бул үй мен азыр 85-жылдан бияк мен келгенде 3-күн 3 жашар элем. 3 жашарымда келгем бул жергечи. Мына азыр өзүм 44-кө чыктым, уже 45-ке кетип атам уже. Мына 40 жыл болду мына жакта жашаганымда 85-жылдан бери. Эмнеге мен салып алам? Мен үйдө мен үйүмдө отурамын. Мен үйүмдө отурамын. Өзүм үйүмдө. Уланта бериңиз. Ошону аз бекер бузду да. Ошо 3 жашымдан келип азыркы күнүгө чейин mana shu yerде балдарым жашайт неме кылып. Булар азыр айтып атат 20 жыл. 20 жыл биз иш жакта болгон эмеспиз. Биз мисалы үчүн 2001-жылы mana shu Кара Сууга барып баягы кыйналганда. Ошо 2006-2008 жылга чейин ошо жерде эме болгонбуз. Бирок келип кетип жүргөнбүз. Мына ал жер ачык эди. Анан мына жерге зымтор тарткан, эмне тарттыңар деп ошондой аматам кылганда, мете мысе пока көбөйсүңөр берген малды кирип кетип атат. Мынакай чычып ташап атат деп неме кылган да. Булар айтып анан кийин онон кийин бир кесек эле уже кладовкамды бузуптур, очокананы бузуптур, онон кийин чакырган эмес. Ушу сөзүңүзгө аралжыда буга чейин очоканалары болгон экен, навестер болгон экен. Ошол жерде алып анан тынчыган экен деп атат да. Биз сатып алгандан кийинки немеде акыркы күндөрү сот иштери абдан күчөп кеткендигине байланыштуу. Азыр эми жашап аткан жерибизден чыккылат, бүтүндөй чыккыла деп атат. Анан биз чыгабыз деп жүрдүк, кээ очокананы бошотуп кетти. Битте холодильник калган экен. Өздөрү бошотуп бердиби? Өздөрү бошотуп, темир тезек баарын алып чыкты. Холодильнигин алып кетти. Анан биз чакырдык. Кегиле биз бузабыз десек, вообще келбейт да. Кегиле бузабыз деп айыл башчыны чакырдык. Анан кийин айла жок да биз. Биз ам жашашыбыз керек.
2 komnatada 4 nevere menen kelin balam menen oturam. Çakırganda emес, nima болгон эмес. Биз келсек уже бузулуп, Yani уже bana yüz бана bana айтачы, tek. уже фундамент неме болгон экен. Telefon çalıp kança çakırdı. Фундамент коюп коюптур. Sen bana Sonda anan keyin men сразу келдим, jalan jalan aytıp jalan aytıp. Биз мени буздук силер жоксуңар, силерге чалсак силер көтөрбөдү деди. Анан кийин биз эми бу мен кылайык десек, уже бияктар айтты, кайнатамдар айтты, барды мыйзам жолу деле кылабыз, эми унчукпа деди, уруста башкыбайлы мыйзам жолда кылабыз, эле мен кылып документ менчи. Ошого приватизацияны биз немеге бердик. Ону жокко чыгарып койду эми. O privatizasiya avtobazdan berilgen uyga bolat eken. Менен мындай да Анипа эже бияктын апасы ал киши чын-чынына келгенде мен келип сиз менен урушкузу келбептир. Бул киши менен да Мен урушкум келген жок. Анипа келгенде мен чыкканым жок. Мен жакшы болуп ana şon урушпайм деди. Анипа эже урушпайм сүйлөшүп деди. жүргөнбүз. Мен болгондо деди мындай ушунчалык баягы катуу сүйлөшкөн адамдар элек азыр эми баягы ырылдашып калдык деп. Bana şu kişinin ayılan bolup atam. Biz size neremdi balası men dost kılabız dep jüret edik. Раса зор экен да. Şula bärini. Бу жерде эң негизги нерсе булар сатып алганын жашырып жүргөн дагы качан гана кандай, мына, приватташтыруу күбөлүгүн алып документ кылайык десе, анан кийин биз сатып алганбыз деп бардык чыр ошол жерден келип чыгып атат. Бардык чыр ушул жерден келип атат. Булар бекитип, урурлукча бекитип алып, Алар бул меники деп жашап жүргөн. меники деп жашап жүргөн көрдүңүз кандай бу жерде. Эң негизги маселе ошол жерден булар бекитип, документти уурдап алып, анан кийин неме кылып туруп, Мынтук азыр эми биздики, булар туура сүйлөйт, калганы бардыгы жалган сүйлөгөн адамдар. Ушул гана Жалган да. Шулерде туура сүйлөйт. А бирок документ көрбөйсүз. Эми мындай Ben akırda aytayım, bu aksakal... Ömürzak dediniz. Ömürzak, kesirip koyarsın. Ömürzak Azimbeykov. Azimkul. Azimkul, köp çıgasın. Emi bu aksakalın aytkanı, bu kalp yalgan. Ol privatlaştırуу hiç kimge kagaz berilgen demes bullarda. Bayağı özün iştegenlerge berildi de öyle oşo buyruktun negizde alıp alganbız oşol. Ular bardığı mıntık, antik degen bardığı kalp yalgan nerse bul. Oşol başka özün çağıldırıp bereversin. Аты жөнүңүз толук айтып койсоңуз. İsmetillayev Abdünabi Kayımovич. Адина баба, мындай сыртынан тартып койсок болобу мындай? Эми ичине кирбесек дагы. Men үйүм тартасың. Меге мен үйүм, мен үйүмө кирген. Сеники Бакыт мырза, чыгып келиңиз, бирок келиңиз. Мейли биз мыйзамдыкты сактап турайлы. Bul dağı bir anahtardan bana bir nemeni Азыр Абдин абы Аксакал бул меники деп атат. Сиз апелляциялык тартипте арыздангансыз. Биз эч бир тараптарды колдобойбуз. Мисалы, акыйкат кайсы тарапта болсо ошол жакты колдойбуз. Анан эми аягында жыйынтыгында мен сөзсүз келем бул үйгө. Менин да мыйзамдуу ошондо кадамым ташталганга укугум болот. Азырынча экөөңүздөр мен кирип тартканда мушташып кетишиңиздер мүмкүн, ташташып кетишиңиздер мүмкүн. Жок, мен түшүндүрүп атам. Эми ошондо мен азыр мен сыртынан байкаган адамга деле мен азыр арай көзү баарыңыздардын көзүнчө айттым. Мына бир эшиктен киресиздер, бир эшиктен чыгасыздар. Шуга чыдаган мамаш. Ногул үй Адина бабаныкы. Ал эми ногул үйдү азыр Бакыт мырза Абдыкерим аванын баласы мисалы меники деп аткан учуру, туурабы? Ертеңер намысыңар болсо, şu жака сен мени кол путуң сол, иштеп акча Мен кылып үйүм болгон мен чыгып кетпеймин. Мен жашайм мен алы. Мен алы жашайм мен алы. Сиз азырынча чыкпайсыз үйдөн. Мен чыкпайм азыркыга чейин. Улан туура. Качан эрте мына эми дагы соттун чечими болот. Онон кийин дагы көрөбүз дагы кандай жолдор неме болот. Аягында. Ушул. Набева, документтериңиз бир көрсөтүп койбойсузбу, кандай дейсиз? Менин мынакей мындай документтерим бар деп. Же ал документтерди ишенелиби сизге? İşenes var mende dokumentim. İşenişli yok yani şu jaка сен мен Көрсөтүп койбойм беле да? Yok, ko'rsata olmayman hozir. Keyin kelganda. Документти көрсөтө албайсыз. Акыйкаттуулук орносо көрсөтөм деп турасыз. Ооба, сиз Көрсөтсүң ашы жалган Эми жалган документ деп эми ар ким ар нерсе деп сүйлөй берет. Бирок азыркы убакта кагаз документ болуш керек. Эгерде мен чындап ушул жерди бардыгын мыйзам чегинде сатып алган болсом, мен көрсөтөм мына документ деп туруп. Эмнеге ондай мен кылабыз? Ошондуктан дагы бир жолу кайрылып кетем мен. Башкаларды коюң, ошол качан гана жанагы приватташуу ошол үйдө
биз оформить этейик дегенден кийин анан бул жаңжал чыгып атат. Эмнеге олар билбейт, эмнеге жашырып жүргөн. Көрбөйсүзбү? Бардык ана шаяктан чыгып атат, бардык маселе. Эгерде ошо маалда эме боло турган болсо, мынчалык бул жакшы жамандыкка барбайт элек. Муну эч ким эме кылбайт элек. Көрбөйсүзбү? Каяктан эме болуп атат. Же бардыгы мен алеги бечара делешке эч ким укук берген эмес. Бечара шофёр. Ооба, эми кайсыл негиздүү документтердин негизинде соттошосуздар? Соттоштурган эң негизгиси кийинки апелляциялык тартиптеги учурду айтып атам да. Мисалы үчүн жаңы жагдайлар болушу мүмкүн. Бул эми укук коргоочулардын иши да. Ошого байланыштуу мисалы үчүн анан сот карап туруп же райондук сотко жөнөтүп мисалы дагы же болбосом кайра баштан ишти жандандырыш мүмкүн да. Мына сиз укук коргоо органдарында иштеп жүргөн адам катары. Жашоо аткан адамды 16 жыл ошол жерде жашаган болсо, ошол жерде жашаш керек. 16 жыл. Ошондуктан булардын эгерде үйү болсо же башкасы болсо, башка немелер менен эме кылып чыгып кетсе болот. Каяка барат булар азыр? Үч баласы бар, немеси бар. Көрдүңүзбү кандай неме кыласыз? Ошондуктан жалпы эл көрүп, эл таразы, эл айтат кимиси кандай экенин. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей аксакалдардын баардыгы мисалы өздөрүнүн акыйкаттарын айтты. Мына Абдинова абабыз мына жерде турат, экинчи тарап, арыздануучу тарап биз үчүн биринчи тарап болуп эсептелгенден бул дагы өзүнүн биздин жаныбызда турат. Энебиз турат, мынакей Абдинова абабыздын байбичеси турат. Анан ортосунда мен турам. Бирок мына эшикти ачып кире албайм азырынча. Соттук процесс дагы уланат экен. Апелляциялык тартипте. Менимче граждандык тартипте болсо керек, кийинки сот териштирүүлөр дагычы. Анан эми биз атайын мен өзгөчө мына Өмүрзак Азимкулов, журналист, атайын Лейлек району бул абдан алыс жолучу. Жолу абдан жакшы, бирокчу болгону алыс экенине карабай мен келдим. Келип мынакей өзүмдүн акыйкатымды мына уктум. Адамдардын маалыматын уктум. Эми Кудай буйруса Бакыт мырзанын айтымына караганда кийинки дагы ушу жарандык тартиптеги араздашуулар укук коргоо органдары тарабынан чечилип калса дейт, акыйкат орноп калса дагы бир келесиз дейт. Абдинова дагы мына сот чечим чыгаргандан кийин бир келип тартыңыз дейт. Ошондо мына ушул үйдүн ичине кирип жашоо шартыбызды көрсөтүп берели дейт. Муну бул азыркы рамкада турган түнүкенин аркы жагына мен азыр үңүлүп кире албадым, чынын айткандачы. Анда биз эмне дейбиз? Ушул менен ушул жерден азырынча биз программаны токтотуп турабыз. Албетте бунун улантысын сиздерге чагылдырып беребиз. Кудай буйруса, акыйкаттуулук, адилеттүүлүк орногон күнү. Эми азыр бизге ушул маекке Анипа эжебизге дагы орун бердик. Себеп дегенде эжебиздин дагы айта турган, дей турган дагы кеби бар. Анипа эже, кандай отурасыз? Жакшы отурасызбы? Биз тараптардын ойлорун ортого салдык. Барын барып билип келдик, жерине барып текшерип тартып да келдик. Маектерин алып келдик дегенде жана башка. Эми сиздин дагы оюңузду билгим келип атат да. Себеп дегенде ал жерде сиздин балаңыз катышты биздин репортажгачы. Бирок балаңыздын ою башка, анан сиз ошол доорду жашап өткөн, ошол доорду жоон териңиз менен сезип, ошол учурду көз алдыңыздан өткөргөн адам катары да, ошо Абдикарим абанын байбичеси катары өзүңүздүн оюңузду айтсаңыз да, кандай болду эле, качан болду эле, кантип болду эле? Азыркы талашка түшүп аткан там же болбосо турак жай сиздердики экендигин кантип мисалы сиз сүрөттөп бере аласыз да? Мен ал жерге 35 жыл жашадым. Ошол үйдө, ошол үйдө. Мына чоң балам ошо жерде 1-классты ошол жерден баштады. Азыр чоң балам 40-тан ашып кетти. Анан биз билбейбиз да, биздин документ бир отурсам, мына Курбаналы ака кирди, бухгалтер. Документти бериң, биз кадавой отчеттон өткөзөбүз, ошко жөнөтөбүз деди. Эрдису деген мекеменин бухгалтери. Эрдисудун бухгалтери. Анан мен бербедим. Өзүңөрдө бар. Неге менден сурайсыңар деп бербедим. Ошо боюнча калды. Мен кеткенден кийин күйөөм келип, кичине ичип келген экен. Жаткан жерден алып берген да, onu алып кеткен анан ошодон. Кайсы жылдар болуп атат? Ошо жылдарды эстей албайм да. Мен 90-жылдан 2000-жылга чейинки аралыктарда болду бул нерсе? Ошол аралыкта болуп аткан. 2000-жылга, 90-дон 2000-жылга чейинки аралыкта. Точно жылы эсимде калбаптыр. Ошо боюнча документти бизге бербеди да.
Документти берип коесуңарбы десе, годовой отчеттон келелек, оштон келелек, келсе берем. Ошол документиңиз азыркы талашка түшкөн турак жайдын документи болчу. Ооба, ошол үйдө Акаев 4 балалууларга бекер чыгарды го, отурган үй бекер деп. Ошондо биз алганбыз, олар деле алган, бардык шөйттеги коңшулар алган ошол үйлөрдү. Документтештирип, биз деле алганбыз. Ошо боюнча бизге документ бербеди да. Бербеди, кийин биз коңшулардан уктук, силердин үйүңөрдү өткөрүп алыптыр. Өзү айткан жок. Документиңерди кылып алыптыр го дегенде, анан биз сурадык. Сурасак, документиңер дагы эле келелек. Бизди кийин сотко бериптир. Биз Бишкектен барсак, соттон кагаз келиптир. Мени жазбаптыр, күйөөм жазыптыр, барса, набы экөө эле экен. Набыны чыгып кет деген. Үй мунуку, кантип сен муну алдың бул үйдү? Онда алсаң бала чакасы мен кошуп бак деп сот чыгарып жүгөргөн. Шону менен үйдү бербей атат да бизди кубалап атат. Тынбай чык болуп атат. Мени ошо этте коркутту. Сен бирок күйөөм өлгөндөн кийин бул атака койду да ого чейин чыккан жок. Ооба, эже ушу Абдинов аксакал деле айтты, ушул Абдыкарим аксакал көз өткөндөн кийин анан башталды деп айтты. Көз өткөндөн кийин атака коюп бизди койбоду. Мени коркуттуям, сен мына этте жүрсөң мен сени шарманда кылып коем, балдарың алдыда деп. Мен ошонун өткө бара албайман, кирбеймин. Этият болуп. Бул жакта кичине баламдын колунда жүрөм. Азыр эми ошол ортолукта бир жарашуудагы бир ынтымакташууда келишим түзүлгөн экен. Ошол боюнча сиздер бир кызык көрдүңүздөрбү? Жок, ынтымактуу болгон жок, эч нерсе айткан жок. Биз элден угуп атпайбызбы, үйүбүздү өткөзүп алган. Биздин алдыбыздан өткөн жок набы. Анипени, азыр жалгыз соттон сотко көтөрүп жүргөн негизги документиңиз эмне документ калып тур ошондо сизде? Эми документтин баарын алып койду деп атасыз, мисалы алып койгон убагында депчи. Азыр сизде колуңузда эмне документ бар? Колумда үйдө калган бир неме бар, чечим чыккан. Эмне деген чечим? Үй ушулардыкы деген. Ошонун башка документ калган эмес. Үйүмө деле уурулукка кирип, атака коюп, тытып чыккан биз биякта жүргөндө. А сен кирипсиңер, силерден башка ким кирет десем, сен неге кирет, сен гадайсың го деди. Сенде эчтекең жок, неңди алам деди. Мен кирген эмесмин деди. Мен айттым, сен дедим, чоң мен үйүмдү алып атасың дагы, сен гадайсың дейсиң да, деп набы менен мен айтыштым. Ошентип ошол үйдү энди силерден суранам. Акка акты, караны карага кылып алып берсеңер, чечим чыгарып берсе, жогорку кеңештерем караса дейм, сотторам акка караса, бул энди балдары чоң иште иштейт экен, баары милиция экен, сот иштейт экен. Ошолордун эле сөзүн сүйлөдү. Сен эжем несиңам дебеди соттор. Азыр ошондо азыр жогорку сотко чейинки барып, маселеңиздер ушул талаш тартыш ордун алып, кыскасы соттошуп бүткөнсүздөр. Эми азыр жаңы жагдай менен дагы аракет кыласыздарбы же ушу менен эми коомчулуктан же болбосо тиешелүү мамлекеттик органдардан жардам сурайсыздарбы? Энди мамлекеттен немеден жардам сурасам деп кайрылып атам да силерге. Иланчым калбады. Булар чоң ишти иштейт экен, шулардын сөзүн сүйлөйт экен чоңдор. Мен Ташиев менен Садыр Жапаровдон жардам сурайм. Шуну карап чечип берсе. Азыр эми ошол жерде өзүңүз 40 жылдан ашык жашадым дедиңиз, э? 40 жылдан ашык жашап, азыркы абалыңыз кандай азыркы тагдырыңыз? Азыркы тагдырым чалым өлүп калды. Ойтке кире албай атам да, мен шолор менен урушпайын, талашпайын, жакшылыкта чечишип алайын деп. Сөз кайтарбай, мен мына кичине баламдыкыда ошто жүрөм азыр. Ортолукта бири-бирине ошо акча сунуштоолор болуп тур да, ошол кандай болду эле ошол? Акча сунуштаган эмес, эч качан акча сунуштаган эмес. Бизден мына үйүңдү алып атабыз, не дейсиңер, же саткыла, же мүнткүлөм деген эмес. Биринчи 100 миң сунуштадым дейт, андан кийин 250 миң сунуштадым дейт. Жок, бизге 250 миң эмес, 500 миң берсеңер анан макулбуз деген сөздөр болуп тур. Буга кандай дейсиз? Ошо 500 миңди бергенде мен чыгып кетет элем. Ошол маалда. Ошол убакта. Ол 500 миң берем. Кайсы жылдары сунушталбады бул? Бул чалым өлгөндөн кийин келип коркутуп атпайбы? 2019-жылдары. Чалым өлгөндөн кийин келип коркутуп атпайбы? Мен айттым, үйдү ал электе бергениңде берет элем дедим. Азыр мен бербейм үйдү дедим. Мен кайка барам дедим, чалым жок. Мен жашайм, мен бир башымды кайырга алып барып жашайм дедим. Ошол. Азыр эми ушу учурдан пайдаланып айтсаңыз эне, мына ушу азыркы талашып аткан үйдө дагы эле ушу кичи уулуңузбу же бир балаңыз жашап атат кыскасы? Азыр ортончу балам жашап атат. Ошону зордукча эле коюп атам.
жашайсың деп. Мен барсам балам менен олар менен айтышып урушуп жаман жакшы болом деп, şu жаман жакшы болбойң десем, булар сотко берди, өздөрү отко берди. Энди көрсөтүп атат да колдан келгенди. Соттук чечимдердин негизинде ошол приватташтырылгандыгы анык деген документти алып келсин деп атабыз сиздер да ошондо азыр? Негизги талап. Талап сенин документиң жок деп атат. Эч нерсең жок деп атат. Буга чейинки могул ошол мекеме тарабынан чегерилген аныктаманы эсепке албай атабы ошондо? Жок, эсепке албай атат. Мына өзү биягда 2 үй, биякта 2 үй, 4 үй. Калгандар эмеле немеде ырсууда, деуда иштеген эмес да. Бир эле наа иштеген, калгандар эми бири врач, бири базарчы. Биз энди мен күйөөм автобус айдат дейт, шофер. Анан неге биз деле ошентип атат, иштебедиң деп атат. Күйөөңүздүн иштеген жери кандай аталат? Автобаза. Автобаза. Ошол мезгилде сиздерге ошол мекеме тарабынан ошол кайсы жерде иштегендер терилип ошол Пионерская 38 азыр не деп аталып калды азыр эми ошол мезгилде Касым ата аталып калды. Ошондо мисалы бул айтат 3 деген азыр сиздердин номериңиздер үйдө, а 3 деген. Ошол 3тү мен каттап алгам деп атат. Анан соттук териштирүүдө жана башка ошо сиздин дагы балаңыздын айтымына караганда сиз ал жерде 3 деп көрсөтпөпсүз. 2 же 1 болушу мүмкүн. Сиз 3-үчү үй бизге катталгандыгы анык. Буга ошол кошуналарым деле, ошол менин адвокаттарым деле, менин ошо апам деле күбө. Ал жерге деле 3 деп көрсөтүлбөптүр деген ойду айтышып атат да эми алар. Алардын сөзү. Алар неме баягы документ турчу эле. Мамлекеттик катуу. Ошо этке барсак, набы алып кеткен документиңизди деди. Мен бербешке айлам жок деди. Бердим, полный алып чыгып кеткен. Ошо боюнча кайтарып алып келген жок. Жок кылган сиздикин документиңизди. Буга чейинки каттоодо турган документиңизди ошол госрегистрдин адистери айтты. Бардыгыныкы турат, битте меники жок. Ошо эттеги. Мен архивден издеттим да. Ошону набы алып чыгып кеткен деп айтты. Эне ошол жерде сиз алгачкы турмуш курганда үй ошол жер болобу? Ошол жаштыгыңызда ошол чогуу ошол абышкаңыз менен жашаган үй дагы ошол жер болобу? Мен биринчи мен чалым Сүлүктөдө иштеген. Кийин бияка келип автобазага ишке киргенде ошол үйдү берген. Умалда Исаев деген бар эле. Ошол директор эле ошо директор берген бизге ошол үйдү. Кийин анан Акаевдин чечими чыкты. Ар ким отурган үйү бекер 4 балалууга деп. Өткөзүп ала берсин деп келип өздөрү өткөзүп 3-4 силердей балда алганбыз да, өткөзүп берген. Ошол маалдагы документиңиз кийин жок болду. Жок, архивде жок да ошолдогу документ архивден да таппай атам го. 3 жерде болот экен, 3 жерге чейин бардым. Акимиятта болот экен, о жерде деле жок. Базадан чыкпады эч кандай. Вообще чыкпады. Полный өчүрүп саган, полный кылып алган дейт. Ошондо урматтуу мактанып жүргөндө коңшуларга мен алып алдым, мен кылып алдым, булар көтүгө тебип айдайм деп жүргөн экен. Биз коңшулардан уктук да. Кийин эми сиздин кайрылууңуз эне. Эми мисалы үчүн мондой да анипене мисалы болору болуптур, боёгусу каныптыр дегенде бир жашынакай сөз бар да. Мына ушул бүт бардыгын оттошуп, соттошуп, кыскасы барбаган жерге калбаптыр, барбаган жериңиздерде калбаптыр, айтпаган жериңиздерде калбаптыр. Анан анча-мынча бул соц тармактарга деле чыгыптыр. Анан бул ушул мамлекеттик органдарга дагы өзүңүздүн доо арызыңызды билдирип келатат экенсиз азыркы күндө делечи. Азыр эми ушул жалгыз гана ушул колунда ошол приватташтыруу боюнча же болбосо купон дейби, мисалы ушул купонго окшогон бир документи гана калыптыр, чынын айткандачы. Азыркы соттун чечими ушул документиңерди ошол мезгилдеги приватташтырууга укук алган документиңерди алып келип берсеңер, анан кийин жаңы жагдайлар катары карайбыз. Ага чейин эч кандай негиз жок, биз эч кандай карай албайбыз деп эле кайра эле анипа энелердин тууган уруктары менен бирге айтылган дооматтары сот тарабынан четке кагылып атыптыр. Эми бир негиз бар да, урматтуу көрүүчүлөр, өзүнүн негизи бардык эле аймактарда, республиканын бардык аймактарында эле өзү ар кандай турак жайларды документтештирүү жараяны жүргөнүнө бир 10 жылга жетпеген убакыт болду, чынын айткандачы. Ага чейин бардыгынын үйү жөн эле баягы кыргызча вариант менен эле бул меники деп эле жашап, бала чакасы ата бабасы ошол жерден өткөн мезгил болгон. Анан карапайым элдин карапайымдыгын пайдаланып көп акылдуулар же стратегтер деп эле коебуз. Бир 5-10 жылда алдыга билген ойчулдар, философтор монтип эми бул бардык республикалык ушундай масштабтагы маалыматты айтып койгуң келип атат да, анан менчиктештирип өзүнө каттап же болбосо ар кандай аракеттер жасап алган.
жыйынтыгына келип мына ошого окшогон карапайым тургундар жапа чегишүүдө. Буну мамлекеттик органдар катары өзгөчө жергиликтүү бийлик деле мисалы жардам берип койсо болмок. Ал жерде Разаков шаарчасында мэр бар турабы? Мэр бар, анан ушул мамлекеттик органдар бар, мына базага барып, архивге барып дагы абдан көп аракеттерди кылдык, таппадык дейт. Мына ушул мезгилдеги ушул номер 3 пионерская деп катталган үйдүн турак жайынын документи да жок болуп кетип, азыр арга жок дейт. Ушул пешенебизге бир гана ушул мекеме тарабынан берилген купон деп айтылат. Ушул келишим гана ушу берилсин деген аныктаманы гана жалгыз ушунда кармап кала бердик деп атат да, чынын айткандачы. Акыйкат адилеттүүлүк өкүм сүрө турган болсо, анда азыр ушул Анипе эже кайрылайын деп турат. Ушул мамлекеттик органдар ушул бир көңүл бөлүп кулак салып койсоңуздар. Сотторго суранат элем, кайрылат элем, туура чечим чыгарып, кичине кандай болду эже, кандай жок деп сураган жок. Ошолорду сураштырып берсе, анан Ташиевка кайрылат элем, Садыр Жапаровка кайрылат элем, ушул чечимди карап, ушул үйүбүздүн документтерине карап, ак чечим чыгарып берсе, туура чечим чыгарып берсе деп суранат элем. Энди бул чоң иште иштеген, мунун эмесини мен чукусам көп. Бирок бардыгы көкташтыктар үчүн айтышпайт ойттегилер. Бул жеген ичкени жыда көп. Муну жакшылап, териштирип, жакшылап карап берсе, суранычым ошол. Рахмат, Анипене бизге ушул репортажга келип өзүңүздүн оюңузду кошкон негизги каарман катары маек бергениңизге чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз ушу менен жыйынтыктайбыз. Биз буга чейинки репортажда өзүңүздөр байкадыңыздар, алдында дагы байкайсыздар, баам саласыздар деген ойдобуз. Тараптардын бүткүл ою мисалы камтылган. Болгондо укук коргоо органдарынын ойлору камтылган жок. Себеп дегенде буга чейинки соттук инстанцияларда бардык процесстер бүтүп жыйынтыкталып, жогорку соттун чечимин кармап турган чактар ушул Абдинаби Аксакал тараптар. Демек, аз күндө сот аткаруучулар тарабынан талап аткарылып, ушул кыш астанасында бул үй бүлөнү эшикке чыгаруу алдында турат. Бул эми соттун чечимине биз ак же көк дей албайбыз. Ага биз чечмелегенге негиз да жок, анан укугубуз да жок. Буну соттор өздөрү чечип ушундай чечимдерди кабыл алышыптыр. Бирок наразы тараптын ою дагы эле бүт элек. Жарандык тартипте болобу, мисалы же болбосо апелляциялык тартипте болобу, кыскасы кайра баштан карап чыгуусун өтүнүп, жогорку соттун чечимине кайра наразы болуп, биз аракетибизди баштайбыз деп турат. Кудай буйрса алдыңкы күндөрү да. Эми кандай болгон учурда дагы сиздер маселенин чоо жайын билдиңиздер, уктуңуздар, көрдүңүздөр. Биз эми ушуну менен азырынча жыйынтыктап турабыз. Анан адилеттүүлүк качан орнойт, качан акыйкат чыгат, кайсы тарап болбосун. Биз ошол тараптардын барып адилеттүүлүгүн, акыйкаттуулугун дагы ушул Швейга программасы аркылуу чагылдырабыз. Мен дагы бир суроом бар да. Мына ушул эли журт бардыгы үй силер кеңири отуруп алсыңар, зорлукчу отурат экенсиңер, чыкпайсыңарбы, коңшулар ушинтип атат, наби дейт. Набини элам уксун, элам көрсүн. Акты караны элам билип ажырассын деген ойдо ушул программага кайрылдыңыздар. Мен деген ойдо ушул программага чыктым. Ушу набини билсин, эл деле билсинчи деп. Фамилияңыз ким эле, Анипене? Исманова Анипа. Сиз келсеңиз 1 мүнөткө мына урматтуу көрүүчүлөр, берге да баласы келип калыптыр дейм. Азыр бир баласы ошол үйдө жашап атат дейм. Сизге бир суроо да. Кичинекейиңиз ошол жерде чоңойдуңуз да? Кичинекейимде чоңой. Ошол жерде чоңой, ошол жерден жетилип анан ошондо учтуңуз. Кичинекейди 1 жашында ошол жерге үйдө алганбыз. 1 жашында. 1 жашында. Азыр канчага чыктыңыз? Азыр 41-де. 41-де. Дээрлик 41 жыл өттү демек, а? Сиздин кошо турган оюңуз? Мен кошо турган оюм эми ушул чындыкты карап берсе. Например, ошончо жыл жашадык, мурда ошо документ эч кимде жок болчу. Ошо сиз айтып кеткендей эле мурда жок болчу, башталганына 10 жыл болду. Ошондо эми ата-энем документке түшүнгөн эмес деп ойлойм да. Түшүнбөй жүргөн, ошонун эсебинде ал жерде иштегенине үйдү өткөрүп алган өзүнөчү. Анан кийин болду, башка оюм жок. Казыр ошол документ өткөрүшүп алгандан кийин анан өздөрүнө толук түрдө ошол аймакты өздөрүнө камтып каттап алышкан. Азыркы күндө документ алды түрдө ошол тараптардык болуп турат азыр, туурабы? Ал жер орто жол болчу. Мына мен немесине ham берем сага көрөсүң. Ошол жолду тосуп, нар жакта милса иштеген Маматова деп, не үчүн Маматтыкын албайт, не үчүн башканыкын албайт, не үчүн Мамат ойетте Деуда иштебейт дебейт.
бир эле бизге жабышып алды да. Ошол мен энди акты караны ажыратып берсин. Ташиевден суранам, сураныш өтүнүп суранам. Жапаровдон суранам, ушуларды карап мага бир чечим, жакшы жолго чечим чыгарып берсин. Мен урушпайм, талашпайм. Эл билсин, шуну эл билсин деп мен эл үчүн кайрылдым, эл билсин деп. Урматтуу көрүүчүлөр, ушул учурдан дагы азыр жогоруда видеону көрсөтүп атам сиздергечи. Көрүп аткан чыгар болсоңуздар, бул үй бүлөнүн балдары ошол жерден үйлөнүп, жайланып тойлор болгон дешет. Ошол той болгон аймакты деле көрсөтүп коюң деп суранып атышат да. Ушу жогорудагы видео ошол тойдун кадрлары. Ошол мезгилде бир топ эле кенен болгон деп атышат жерлерчи. Кийин кысып отуруп, акыры ушул эки бөлмө үйүбүз калганда муну дагы сот аркылуу мынтип чечимдерди чыгарып, кыскасы азыр биз ошол жерден куулуп атабыз дейт да. Мына ушул тойдун кадрын атайын көтөрө келип туруп сиздерге көрсөтүп коюн дедим. Эми буга чейин эми эч ким кыңк-мыңк дебесе, бул кишилер деле баягы карапайым адамдар өздөрүнчө ишенишип, кийин документ кылып алабызбы деп жүрүшкөн ойдо калышкан да, бирок акыры келип мондай абалга кептелгенин өзүңүздөр көрдүңүздөр. Дагы бир немен бар. Бизден сурабай очокканабызды бузду, көмүркана, отунканабызды бузду, терескабызды бузду. Биз билбейбиз. Элдер чалып айтып атпайбы коңшулар. Силер какта жүрөсүңөр, бар жоңарды бузуп үй салып атат деп. Барсак, тоодай кылып үйдү салып койгон да. Мен балама мондой кичине иштеп келейин деп Москвага кетти эле. 20 жыл убакыт жок болушту дейт го, ошол. Ушунун ичинде шунчалык иштерди кылып алды да. Ошол барсаң көрүп келдиңби, барсаң ошондой асылат. Мен барышка, мен ондой урушайм албайм, корком барышка. Рахмат, чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, ушу менен бүттү. Рахмат сиздерге дагы, чоң рахмат.